Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман миртугандар. Жараткан Алла Таала ар бириңиздердин туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Аны мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз көздүн, тилдин жана көөдөнүн кооздугу боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробай Ажы Шергазиев келип отурат. Устаз, кош келипсиз. Кош бакылсын. Бүгүн биз көздүн, дегеле көөдөндүн, дегеле биздин көрүп жаткан нерсенин өзүбүздүн орозобуз жөнүндө сөз кылсак деп атабыз да. Негизи эле орозо учурунда, Рамазан учурунда, ошо ыйга чейин даярдануу учурунда эмнелерге маани беришибиз керек? Ошолордон баштабайлыбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында орозо ибадаты мусулман үчүн өтө маанилүү. Анткени бул парз болгондуктан бул 12 айда же болбосо 1 жылда 1 жолу келет да. Мына ошондуктан сахабалар орозолорду кармап күтүп алып, анан орозолорду кармап усатып койчу экен да. Мына ушул ибадатка аябай бекем болгондуктан. Ошондуктан биз эң негизгиси Алла Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Орозо айы мындайча айтканда ибадаттарга эселеп сооп бериле турган ай болгондуктан, анан Алла Таала азыркы аятта айтылгандай, мурдагы коомго орозо парз кылынган сыяктуу силерге да парз болду дейт, мусулмандарга, ыймандууларга, силер таква болуңар үчүн дейт да. Орозо негизги максатын айтып коюп атат аят эле. Силер таква болуңар үчүн, мындайча айтканда, арамдан алыс болуңар үчүн. Демек, адам өзүнүн денесиндеги бардык мүчөлөрү менен Алла Тааланын арам кылган нерсесинен могуга тийбегиле, моуну аткарбагыла, тигини жасабагыла дегенден алыс болуш керек экен да. Мына ошондон алымдарыбыз айтат, баягы бардык жакшылыктын башаты бул таквалык болгондуктан, биз мына ошол орозодон ошо таквалык сыпат менен, таквалык менен өзүбүздү кооздоо менен чыкканга аракет кылышыбыз керек дагы. Биз бардык жактан, психологиялык жактан, жан дүйнө жактан, ыйманыбыз менен мынча ошол орозого даярданганга аракет кылышыбыз керек. Кээ бирлер даярданыш керек экен деп орозо кармап даярданат. Бул деле жакшы. Кээ бирлер мисалы тооба менен баштайт. Ошондон эң негизгиси эле бул тооба болуш керек. Ошону менен баштап туруп, баягы колдон келишинче Рамазан бүткөндө эми өзүбүздүн баягы эсеп менен бардыгы эми Алланын колунда, кабыл кылындыбы жокпу, биз ниетибизди ихлас кыла беребиз, чын ниет менен кармай беребиз, бирок Алла Таала кабыл кылсын дейбиз. Баягы пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бактысыз болуп тумшугу менен жерге кирсин дегенде пайгамбарыбыздан ким деп сураганда, Рамазанга күбө болуп туруп күнөөс кечирилбей калган адам дейт да. Карасаңыз, бул эмне деген баягы жан дүйнөнү байыта турган, сооптор эселеп бериле турган, кайрымдуулук, жакшылык өзгөрөм деген адамга өзгөргөнгө мүмкүнчүлүк айда. Мына ошондон муну аябай жакшы бир маанай менен, жакшы бир ыйман менен тосуп алып, өтө өзүнүн толук шарттары, эрежелерин аткарган болсок, чындыгында биз ыйманыбызды бекемдеп, жан дүйнөнүн байлыгы менен өткөрө алабыз да айды. Негизинен өзгөрөм деген адамга Рамазан жетиштүү экен да. Ооба. Анан көбүнчө баягы эме бүгүнкү күндө мынакей оозубузбек баарыбыздын орозо кармап турган учурубуз да. Анан кээде ошол орозо учурунда деле баягы көнүп калган адатыбыз бар да. Кээ бирөөнү ушактай беребиз, же бир жанагындай бир жаман нерселерге бир көз салып ийебиз. Ушул жаатта тил менен көздү кандай пайдаланыш керек Рамазанда? Ооба, Рамазан эми баягы адамдан чыныгы, ыкласты талап кылат да. Негизи эле бардык ибадаттар ошондой. Бирок орозодогу ибадатты башка бирөө билбеши мүмкүн экен да орозо туткан. Мисалы орозодон сырткары маалда нафил орозо туткан болсоң эч ким билбейт орозо экенинди. Бирок намаз окуганыңды көрө берет. Ошондон Алла Таала айтат: "Орозону менин пендем мен үчүн кармайт, мен үчүн ач калып атат, мен үчүн чаңкап атат,
демек анын соонун бир гана мен өзүм берем дейт да. Мына ошол даражадагыдай кармаганга аракет кылышыбыз керек. Анан алымдарыбыз айтат, орозодо мындай айтканда 3 түрлүү адам бар дейт да. Биринчи орозо бул жалпынын орозосу дейт. Мындайча айтканда жалпы кандай кылат? Болду, мен тамактан, суусундуктан, адал кумардан сактандым. Баамдаттан шамга чейин. Бирок унутуп калышат, бул жерде баягы мүчөлөрүнү ошо күнөөлөрдөн сакташтан, көзөмөлдөн унутуп калат экен да. Жүрөгүнү кайдыгерликтен унутуп калат экен. Мындайча айтканда, мына ушулар үчүн айтылат да, пайгамбарыбыз сөз айтат, рубба саимин лейса мин сиямихи иллал жуу вал аташ дейт. Мындайча айтканда, кээ бир орозо кармагандар бар, алар ач калгандан башка эч нерсе таппады дейт. Чаңкагандан, ач калгандан. Мисалы, орозонун сүрөтүн аткарды, бирок артынан сообу, анын берекеси, ошондон кур калды дейт да. Мисалы, булар кимдер десе, орозо кармайт, бирөөдү гыйбат кылат, бирөөнү ушактайт, бирөөнү жамандайт, бирөөнү бирөөгө сатат, мисалы кыянаттык кылат. Ошол эле учурда үй бүлөсүнө жаман зордук зомбулук кылуусу мүмкүн, же кошунасына зыян берүүсү мүмкүн, мамлекеттин мисалы мүлкүнө кол салуусу мүмкүн дегендей ар кандай немелер көп да. Ошондон баягы орозо учурунда бул орозо бул комплекстүү да. Ошондо ушундан сактаныш керек деп атат. Жалпы орозодон сактаналы. Мейли ашказанды немени сактагандан кийин биз экинчи орозонун түрү бул ошол биринчиге кошо, ашказан менен кошо денедеги мүчөлөрүбүздү сакташыбыз керек дейт. Бул эң биринчи көздү сакташыбыз керек дейт. Көз менен арам карабаш керек. Тил менен арам сүйлөбөш керек. Кулак менен арам нерсени укпаш керек. Авратың менен ойноштук зыян кылбашың керек. Колуң менен бирөөгө зыян бербешиң керек. Бутуң менен бирөөгө басып барып зыян бербешиң керек. Бул биздин бакы жашоодогу аткарып аткан ошо 6 мүчөбүз да. Ушуну менен ошондон пайгамбарыбыздан сурашканда, чыныгы мусулман өзү ким? Эң жакшы мусулман ким дегенде пайгамбар айткан, тили менен жана колу менен башка бирөөгө зыян бербеген дейт да. Бул дайыма талап кылынат. Орозодо өзгөчө талап кылынат деген сөз да. Демек биз бул баягы өзгөчөлөрдүн орозосу деп келет. Демек баягы негизги орозонун парзын ичкен жегенден тыйылганы менен бул мүчөлөрүн дагы сактайт. Күнөө кылгандан. Эми өзгөчөлөрдүн да өзгөчөлөрдүн орозосу дейт да. Ал кандай орозо десе, ал адамдардын жүрөктөрү да орозо кармайт дейт. Бул толук орозо дейт да. Адамдардын жүрөгү дагы орозо кармайт дегенде, демек жүрөгү менен орозо кармаган адам ал башка мүчөлөрүн да сактайт экен. Негизи тамак аштан да сактанат экен. Анан ошол жүрөктү эмнеден кантип орозо карматыш керек десе, Алладан башка эч нерсе согулбаш керек да биякта. Кудай деп гана согуп туруш керек, бул бир. Экинчиси, ошол жүрөгүн жүрөк ооруларынан сакташ керек. Жүрөк оорулары дегенде биз инфаркт же инсульт айтпайбыз да. Бирөө мисалы инфаркт же инсульт менен өтүп кетсе деле, балки ошол оорусуна сабыр кылган болсо, ошол оорусу күнөөсүнүн кечирилгендигине себеп болот да, кафара болот. Биз жүрөк оорусу дегенде ичи тарлыктан, көрө албастыктан, бирөөдөн өч алам дегенден, жаман көргөндөн, мисалы ушулар бар текебердик, же болбосо менменсинүү, ошол эле башка бирөөнү кемсинтүү. Мына ошол нерселердин менен дагы биз баягы сактанган болсок, баягы орозонун туу чокусуна чыккан болот экенбиз да. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баягы хадисинде келет, сахабалар менен отурат экен да. Отурганда пайгамбарыбыз айтат, мына могу эшиктен азыр бир киши кирет, ошол киши бейиш ээси дейт да. Анан сахабалар кайсы киши экен деп аябай баягы кызыгышат. Бир киши кирип келет, колунда галошун кармап алган, баягы сакалынан даратынын суу тамып турат дейт. Келди, намаз окуду дейт. Ушул окуя 3 күн кайталанды дейт да. Пайгамбарыбыздын мечитте отурсак 3 жолу тең ошол. Бирок эми ушул узун хадистин, ушул хадистин аягында бул кишинин бул даражага жеткендиги эмне десе, ал айтат, мен кечинде төшөккө жатып аткан учунда жүрөгүмдө эч бир мусулманга ичи тарлык деген нерсе жок дейт да. Ичи тарлык деген нерсе жок, жаман көрүү деген нерсе жок, кечирип коюу, уктаймын дегенде ошо Абдулла ибн Умар үйүндө 3 күн жашап дагы ашыкча амал көрө албайт, бирок айткан экен да. Ва хазаллази нахну ла нутиq. Сиз ушул жакшы ишиңиз менен бейишке ээ болупсуз, бирок көпчүлүгүбүз ал нерсени аткара албайбыз дейт да. Демек баягы адам да эми адамдын нафсы бар, азгырып турган, бул дүйнө бар, азгырып турган,
анын үстүнө шайтан бар азгырып турган. Мына ошондуктан ушул баягы азгырыктардын ортосунда орозо бизге чоң бир дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Негизи биз 5 убак намазга эле бекем болсок, ушул нерселердин баардыгы бар. Бирок орозо дагы бул өзүнчө бир Алла Тааланын паш кылып берген нерсеси, ибадаты, анын таасири дагы эгер чын ыхлас менен кирген болсок башкача болот. Мына ошондуктан баарыбыз ошол жан дүйнөбүз менен, баардык мүчөбүз менен, жүрөгүбүз менен орозо туткан болсок, мына ошол пайгамбарыбыздын жанагы айткан сөзүнөн биз сактанган болобуз да. Жөн эле ач калбастан, жок анын артынан биз көптөгөн анын маани маңызына жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизи баягы акыркы бир 10 жылда деп койсок болот, могу телефондор аябай активдүү жандана баштагандан бери көпчүлүк өмүрүбүз ошол телефондо өтүп кетип атат да. Анан мисалы орозо кармап алып деле көбүнчө баягы убакыт өтсүн деп телефондордо көбүрөөк убакыт алып атпайбы? Ошол жаатта кандай болуп калат? Ооба, чындыгында биз орозо учурунда орозо деле убактылуу болуп атпайбы? Мисалы кече эле кармаган болсок, эртең эле бүтөт да. Убакыт өтө аз жана өтө тар десек болот. Ошондуктан биз айтат элек. Мисалы кээде орозо адамдын уктаганы деле ибадат деп коет да. Мисалы ал жакшы ниет менен уктаса да, азыр мен туруп Куран окуймун, анан тигим бешим. Анан эми телефон азыркы замандын ушундай бир немеси болуп калды. Эми колдон келишинче телефондон зикир кылып атса, эртең менен кечки зикирлерди айтып атса, Куран окуп атса башка маселе. Андан жөн эле убакыт өткөрүү үчүн болсо, анда аны токтотуш керек болот. Себеби ал нерседен эмне нерселер чыкпайт да. Шариатка ылайыктуусу да бар, ылайыксызы да бар. Андан көрө ошол убакытты биз зикир менен өткөрсөк, ошол убакытты нафил намаздар менен өткөргөн болсок, ошол убакытты бир кайрымдуулук иштер менен же балки бир ооз ачарлык иштерге даярдыктар менен өткөргөн болсок, бул өтө пайдалуу болот. Анткени биз билели, биз жөнөкөй орозо эмес учурда бир парзга Алла Таала мисалы ошол парздын эле сообун берет да. Жамаат менен окусак эми 25 эсе. Бирок орозо учурунда бир парзга Алла Таала 70 парздын сообун берип атат да. Жөнөкөй эле нафил ибадатка Алла Таала парздын сообун берип атат. Орозодон сырткары мен жөн эле 2 рекет нафил окусам, ошонун эле сообун алам. 10 эседен эми. Бирок орозо учурунда нафил окусам, Алла Таала парздын сообун берет да. Биз ушуга окшогон немелерди билишибиз керек да. Баягы орозонун берекеси эмнеде дегенде ошондо да эселеп Алла Таала соопторду берет. Мисалы Кадыр түнгө жеткенде бардык орозодогу күндөрү Алла Таала тозоктон канча адамдар чыгарамса, Кадыр түнгүнү ошончолук адамдар, андан да көп адамды тозоктон куткарат дейт да Алла Таала. Ошондуктан биз ар бир убакытты мисалы 5 убак намазга бекем болуп, андан тышкары зикир, дуаларга, андан кийин ошол телефон менен көбүнчө убакыт өткөрбөш үчүн биз ошол айда Куран хатым кылганга үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы Куран окуй алсак, күнүгө бир парадан окусак, 30 күндө Куранды хатым кылып коебуз. Мисалы Куран окуй албагандар, мен ушул орозо айы Куран окуганды үйрөнөйүн деп тамгадан баштаса деле, мисалы ошо Муалим Сани, Азхария китептерин алып Куран окуганды үйрөнөйүн деген болсо, бул деле чоң жетишкендик болуп калат да. Орозо бүткөндө Куран окуп калат. Кийинки орозого бул хатым кылганга, толук окуганга даяр болуп калат да. Демек биз мына ошол орозо айларды алдын ала жакшы бир пландарды түзүп, мен орозо айында эми орозону кармайбыз, Кудайга шүгүр. Бирок моундай натыйжага жетишим керек дегендей бир план койгон болсо, бул же максат койгон болсо, бул жакшы да. Мынча Куран окуймун, мынча кайрымдуулук кылабыз, тигиге жардам берем, мынча ибадат кылам, балки каза намаздарды окуп баштаймын ушул Рамазандан, же акчасы ошол өлчөмгө жетип калса, ушул ай берекелүү ай экен, мен зекетимди чыгарайын. Орозо айы өтө сонун ай, ким орозо айында умурага барса, ачылыктын сообун алгандай болот деп, балки жан дүйнөсүн байытыш үчүн, ибадатка бекем болуш үчүн умурага барып келеби, мисалы, мүмкүнчүлүккө жараша да. Ошондуктан баягы Алла субханала таала бизге мүмкүнчүлүк берип турган учурда биз ушул жакшы иштерди аткарып калышыбыз керек. Себеби бизде мына фатва бөлүмүндө көптөгөн суроолор келет да, ошол суроолордун ичинен кээ бирлер айтып калат да, мен ушул күнгө чейин орозо кармай элекмин, эми кармайын деп аттым эле депчи. Ошого да сүйүнөбүз да. Анан биз жакшы насаат беребиз. Ой, кармаңыз, канча жашка чыгып, кээ бирлер 30 дейт, кээ бирлер 40 дейт, кээ бирлер дагы жаш болуп калат. Демек 40ка кирген болсо, ал жакта бир 25 жылдайы орозосуз өттү деген сөз да.
Бирок ошого дагы жакшы багыт берип, буга да сүйүнүшүбүз керек да. Кудай таала ошол жашка келгенде ошондой бир мүмкүнчүлүк берип атат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче убакытты пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Алла разы болсун. Мен ушул жерден аябай жакшы нерсе айттыңыз. Анан баягы ошол адам баягы жеке эле өзүнүн эле үйдүн ээси, атасы боло турган болсо, баягы өзүнүн эле камы көрбөсө, баягы үй бүлөсүн дагы баягы кошо камсыз кылса деген бир суроо бергим келип атат да. Мисалы, ата үй бүлөдөгү балдарына ошондой көзүңдү сакта, тилиңди сакта, же болбосо келгиле баарыбыз ушул орозону ушундай өткөрөбүз деп пландап алса, ушул жакта кандай бир кеңеш берет элеңиз? Мисалы биздин көрөрмандар үчүнчү? Ооба, негизи бул жакшы нерсе. Негизи бул боло турган нерсе да. Өзү ар бир үйдө бул нерсе болуш керек. Орозодон алдын даярдыктар болот. Биз мисалы орозодон алдык баягы азык түлүктөрдү камсыздоо менен эмес, жан дүйнөнү даярдоо менен аракет алек болушубуз керек. Балдарды орозо карматып кичинеден. Орозо кармаганга, аны бекем болгонго, кээ бирлеринин жаштары ылайыктуу, ылайык эмес, кээ бирлер жаш болсо дагы жок, мен кармайбын деген учурлары бар. Мына ошондуктан орозодо бир убакытты таап туруп, үй бүлө ушундай отуруп, балки ооз ачар учурундагы бир аят, бир хадис, бир дуа айтылып турган болсо, бул өтө сонун болот да. Өтө сонун болот. Себеби биз баягы балдар жаш болгону менен алардын угуу сезими күчтүү болот да. Алар жаттап калуу сезимдери күчтүү болду, эсинде калып калган сезимдер күчтүү болгондуктан баягы ошол балдардын сырттагы коомдо жүргөндө кандай тарбияга муктаж болот, чоңдору менен мамиле кылганда кандай мамиледе болуш керек. Мына ошолардын баардыгын ошо дастаркон үстүндө же балки таравих намаздан кийин келгиле 1 саат деп жыйналып алып туруп, ошол убакыттагы ушундай бир жакшы тарбиялык сабактарды улууну урматтоо, кичини ызаттоо, башкага зыян бербөө. Мисалы азыр мына мектептерде дагы бир чоң проблема болуп атат. Бул рекетчилик деген мисалы бир балия пайда болуп атат. Мына ошолордун баардыгын баягы бул мисалы ал адамдын акысы. Адамдын акысына келген бул арам болот, анын жаман кесепети болот, анын өзүңө кайта турган зыяны болот. Бул дүйнөдө кутулсаң дагы Кудайдан кутулбайсың аркы дүйнөдөн. Демек мына ошого окшогон жакшы немелерди берген болсок, бул дагы өзүнчө эле бир Рамазандын баягы өзгөчөлүгүнө дагы бир өзгөчөлүктү кошот да. Негизи эле баягы Рамазанда баягы толук сиз айткандай сактанып, аракет кылып, ушак айтпай, жанагындай жаман нерселерди көрбөй убактысын өткөрдү дейли. Бирок Рамазанга чейинки убакыт бар да. Ошол жака кандай даярданыш керек? Кандай бир Рамазандан бир энергияларды алып алып, анан Рамазанга чейин жетиш керек? Ал үчүн эмне кылыш керек? Ооба, бул жерде пайгамбарыбыздын сонун хадиси бар да, мына ушуга үндөй турган. Мисалы 5 убакыт намаз, биринчи намаздан экинчи намазга чейин, жумадан жумага чейин, орозодон орозого чейин мукаффирот дейт. Ортосунда күнөөлөрдү кечирүүчү дейт да. Бирок чоң күнөөлөрдөн сактанган болсо дейт. Мындайча айтканда Кудай Тааланын бизге берген, баягы мусулмандарга берген бул өтө чоң ниматы десек болот да. Ар бир намаздын ортосунда биздин күнөөбүздү кечирип турат, катачылыгыбызды кечирип турат. Жуманын, Рамазандын ортосунда кечирип турат. Мына ошондон баягы жана биз сөздүн башыбызда айткандай, баягы орозолор менен, ибадаттар менен сахабалар тосуп алчу экен да. Анан ошентип кайра узатып койчу экен да. Мындайча айтканда, эгер орозонун чыныгы пайдасын биз сезгенибизде, 1 ай эмес, 12 ай эле орозо болсун деген үмүттү кылмак экенбиз да. Бирок эми Алла Таала бизди жараткандан кийин өзү даанышман билүүчү, ошол айды деле бекем кармап алган болсок, бул чоң бир жетишкендикке жеткен болобуз. Ошондуктан баягы 5 убактын намаздын бар болгону ошол биздин орозобуздун кийинки жылга чейин сакталып турусуна бул жардам берет да. Ошондуктан баягы 5 убакыт намазга эле бекем болсок, адам өзүн көзөмөлдөйт. Адам өзүн көзөмөлдөгөндө, демек ал өзүнө эсеп китеп берет. Кайда басып атат, эмне жумуш аткарып атат, эмне сөз сүйлөп атат, ал шариятка каршы келип калбадыбы, кечеги орозом бузулуп калбадыбы, же андан баягы зыяны тийип калбадыбы жан дүйнөмө ушул сөз деп туруп, ошону өзүн көзөмөлдөйт экен да. Ошондо баягы көзөмөлдөө бул мусулман адамга чоң пайда алып келет. Негизинен баягы сиз аябай сөздү жакшы айтып кеттиңиз. Мисалы, орозодон орозого чейин өзүнүн ибадат аркылуу бекем кармап, сактанып өзүнчө. Анан бирок кээде биз азыр социалдык тармактарды карасак деле, ошол орозо кармаган, намаз окуган адамдарды билебиз, бирок алар ошол маалыматтын баягы жалганын билип туруп деле жанагындай калп айтып коет, ушак сүйлөп коет.
Анан буларга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, кээ бир мисалы өзү адатта шариатта деле маалыматты аныктап билип тургандан жазыш керек деген түшүнүк бар го. Бул жаатта кандай кеңеш берет элеңиз? Же болбосо шариатта бул нерсе кандай каралат? Чындыгында бизде Куранда айтылат, бир маалымат келген болсо, ошону тактагыла, кийин өкүнүп калбагыла деген мааниде. Кийин өкүнүп калбагыла деген. Ошондуктан биз ошол калп айткандан сактанышыбыз керек. Эми калп айтуу шариатта 3 эле учурда, олуттуу учурларда уруксат берилет. Башка учурунда баары калп деп эсептелине берет да. Анын артынан күнөөсү болот, башкалар болгон зыяны болот. Мына ошондуктан кандай гана адам болбосун, ал ошол маалыматты такташ керек. Кээде эки адамдын ортосунда мамиле ошолдон бузулуп кеткен учурлар көп болот да. Себеби маалыматты тактаган эмес, же туура эмес түшүнүп алган. Анан ошонун аркасынан балки үй бүлөлөр деле ажылашып кетип атат. Эки кошуна деле урушуп кетип атат, туугандар деле урушуп кетип атат. Андай учурлар катталып атат. Бирок ушулардын баардыгы кээде бизге келген учурларды териштирип сүйлөшүп көргөндө ошол маалыматтын так эместигинен болуп атат. Анан жалпы жумура элди бир туура эмеске багыт салып калуу бул андан да чоң күнөө болуп эсептелинет да. Билбеген нерсесин эле мына ошондой болуптур, тегиндей болуптур деп. Мына ошондон бул жердеги эң негизги көңүл бура турган нерсе башка бирөөнүн акысы да. Ошол жалган маалымат менен башка бирөөнүн акысына кирип калбаш керек. Бирөөнүн акысына кирдиби, эми ошол пенде кечирмейинче аны Алла Таала да кечирбейт да. Ошону жакшы түшүнө билиш керек. Алла Таала өзүнүн акысында мээримдүү экен, бирок пендесинин акысына келгенде пендесине таштап коет экен да. Пендеси кечирсе кечирилет, кечирбесе кечирилбейт. Ошондуктан биз жана айткандай орозо өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк айда. Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип атат. Кудай Таала бизге өмүр бердиби? Орозого жеттикпи? Пайгамбарыбыз айткан экен, Ражаб, Шабан айыбызга берекелүү кылгын, бизди орозого жеткизгин деп бата кылчу экен да. Орозого жеткирдиби? Демек Алла Таала бизге жакшылыкты каалап атат да. Биз мына ошол бир жалган маалыматтан кадыр бар тапкандан көрө, ал кыяматта анын орду тозок эле болот. Кечирбесе же болбосо бул дүйнөдө кылган жакшы амалынан төлөп берет да. Ал кимге керек да? Мисалы, эртең кыяматта мен амалыма өзүм муктажмын да. Ошондуктан ал соопко өзүм муктажмын. Бирөөгө бере албаймын. Бизде Абаса сүрөсүндө келет, "Яума яфиррул мар'у мин ахих". Ушундай күн келет, бул кыяматта айтып атат. Адам бир тууганынан, ата энесинен качып калат дейт да, бала чакасынан качып калат дейт да. Анан ата деле айтат экен, мен сени дүйнөдө бактым, чоңойттум, ушундай жолго салдым, эми дагы эле келесиңби дегендей кылчу, сооп өзүмө деле керек да деп. Мындайча айтканда, өзүм деген убакыт келип калат. Мына өзүм деген убакыт келгенде бул кыяматта ар бир адам өзүнүн соогуна муктаж болуп калат. Ошондо ата энеңе бере албаганыңды бул дүйнөдө кимди гыйбат кылган болсоң ошого бересиң да. Кимди ушактаган болсоң бир ажылыгыңды бересиң, же 10 жылдык намазыңды бересиң. Бул кимге керек? Мына ошондон баягы кыяматтагы даярдап койгон ошол нерсеге тозок менен бул дүйнөдө жөнөкөй сөз, бул ал нерсеге арзыбай турган нерсе да. Андан көрө биз жакшы сүйлөп туруп, бейиштин ишин гана аткарганга аракет кылышыбыз керек. Устаз, мына бүгүнкү күндө муфтияттын фатва бөлүмүндө атайын байланыш борбору ачылды да, мынакей. Жарым жылдын жүзү болуп калды окшойт. Негизинен ошол сиздердин байланыш борборуга келген суроолордун басымдуу бөлүгүн сурагым келип атат да. Ошол кайсы багытта келет? Ооба, Алла Тааланын жардамы менен бизде мына байланыш борбору ачылды, колл-центр. Чындыгында бул колл-центрге кыргыз жарандары, кыргызстандыктар, сыртта жашагандар баары чалып сүйлөшө алат, суроолорун бере алат, ошол эле учурда чат аркылуу дагы жаза алат. Чындыгында азыркы учурда миңдеген суроолор келип атат. Мына ошолордун ичинен бизде ибадаттан сурагандар бар. Ошол эле учурда нике маселеси, үй бүлө маселеси, соода сатык маселелери, мына азыр биз орозодо тургандыктан орозо боюнча суроолор, кандай кылганда орозо бузулат, мындай кылганда эмне болот, укол алса кандай болуп калат, байкабай жутуп алса эмне болот деген мисалы суроолор келип атат. Ошол биздин колл-центрдеги дамылаларыбыз баарына өз учурунда так жооп берип жатышат. Эми багыл эфирибизде соңуна жакындап атат. Биздин көрүүчүлөргө, замандаштарыбызга кандай бир каалоо тилек, балким насаат айтат элеңиз? Эркин микрофон берели. Ооба, Аллах субханала таала орозону бизге парз кылып бергенден кийин анын артынан
чоң бир максат жатат да. Бирок ал максат бул ошол пенденин өзүнө гана пайдалуу. Мындайча айтканда эң биринчиси бул шукрул мун'им. Мындайча айтканда Аллах субханала таала бизге көптөгөн неиматтарды берди да. Ошол эле адал эле болгон азыктан биз азыр өзүбүздү сактап атабыз кечке чейин да. Демек ошол азыктын, ошол суудун биз кадыр баркын билип атабыз. Ал жок болбосо эмне болмок? Ошондуктан бул нерсе бизге түрткү болуш керек. Кудай Таалага көбүрөөк шүгүр айтканга, Алла Таалага мактоолор шүгүр айтып ибадат кылганга. Экинчисинен мына ошол адал эле нерселерден биз аракет кылып сактанып атабыз да. Демек биз арамдан деле сактансак болот экен. Мына ошондуктан биз арамдан сактанганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин орозо мындай берекелүү ай болгондуктан битир садакалар бар, кайрымдуулук бар. Баягы биз ачыкка болгондуктан муктаждардын кадыр баркын билет экенбиз дагы бизди кайрымдуулук болгонго үгүттөйт экен да. Анан баягы өз учурунда ибадаттарды аткарып, өз учурунда туруп, оозду жабып, намаздарды окуп, таравих намаздарды окугандан өзүнчө эле бир бизди ибадатка үйрөтүп коюп атат да. Ошондуктан мен айта турган нерсем мына ушул нерселердин баарын аткаргандан кийинки Рамазанга чейин дагы мына ошондой иман нуруна бөлөнүп, ибадаттарды аткарып, кийинки Рамазанга да жеткирүүнү Алла Таала насип кылсын дейли. Ал эми ушул Рамазанда бардык мусулмандардын туткан орозолорун Алла Таала кабыл кылсын. Алла разы болсун. Абдан бир сонун кенен анан мындай акыл насааттар бүгүнкү кеп дагы аябай бир темабызга жорулушту негизинен. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы туткан орозоңуз кабыл болсун. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Биз эфирибизди ушу менен жыйынтыктайлы. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Кармаган орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Салих, накта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер